Өткөн жуманын соңунда башкы директор Кайрат Маматовдун жетекчилигинде Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын борбордук аппаратынын жооптуу кызматкерлери менен Кара кеченин эмгек жамааты биргелешкен жыйын өткөрдү. Иш-чарада өндүрүштөгү маселелер талкууланып, жыл ичинде келип чыккан көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдору аныкталды. Андан соң башкы директор Кайрат Маматов Кара кечедеги өндүрүштүн жүрүшүнөн кабар алды. Өткөн жылы ишканага 950 миң тонна көмүр казуу тапшырмасы коюлса, 2025 жылдын 1 январына карата 1 миллион 491 миң тонна көмүр өндүрүлүп, берилген тапшырма ашыгы менен аткарылды. Кара кечеде чыгыш, батыш жана борбордук участкалары бир учурда иштеп, көмүр сатып алуучу кардарларды тейлөөдө ишти үзгүлтүккө учуратышкан жок. Кара кечеде иштеп баштаган электрондук шлагбаум нактылай эмес төлөм системасы кардарларды тейлөөдө бир топ ыңгайлуу болуп, көп жылдап чечилбей келген ызы чууларды ирээттөөгө мүмкүндүк берди. Суткалап кезек күтүү жөнгө салынып, адилет система иштеп баштады. Буга чейин жеке техниканын тартыштыгынан улам ар кайсы юридикалык жактардан техникаларды ижарага алып иштетип келген Кара кечеде бүгүнкү күндө Кыргыз көмүр ишканасы сатып берген 76 оор техника иштеп жатат. Дагы кошумча керектүү техникаларды сатып алуу пландаштырылууда. Башкы директор Кайрат Маматов көмүр казуу иштерин кыдырып көрүп, жеринде келип чыккан маселелерди ошол эле жерден чечип, керектүү тапшырмаларды тиешелүү участкалардын жетекчилерине дайындады. Адам факторуна башкы көңүлдү буруп, ар бир жумушчуга түзүлүп берилген шарттарды жакшыртуу талабын да койду. Кайрат Маматов андан соң карапайым калкты арзан көмүр менен камсыз кылуу саясатынын негизинде уюштурулган көмүр кампаларды көмүр менен камсыздап жаткан жүктөө иштеринин графигине кызыкты. Быйылкы кышкы жылытуу сезонунда республика боюнча 80 көмүр кампасы уюштурулуп, көмүр менен камсыздоо үзгүлтүксүз жүрүп жатат. Ар бир көмүр кампанын иши жогорку деңгээлде уюштурулган. Видео байкоо орнотулуп, келип түшкөн көмүрдү кардарларга адилет бөлүштүрүү жолго коюлган. Кайрат Маматов Бишкек жылуулук энергия борборуна көмүрдү графиктен кечиктирбестен жөнөтүп туруу тапшырмасын катуу эскертти. 2024-25 жылдагы күз-кыш мезгилинде Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин номер 265 токтомунун негизинде Кабак көмүр бассейнинен 520 миң тонна көмүрдү Бишкек жылуулук энергия борборуна жөнөтүү мерченделсе, анын ичинен Кара кече көмүрүнөн 370 миң тонна көмүр жеткирүү планы бекитилген. Ошондой эле 2024 жылдын 27 декабрындагы келишимге кошумча макулдашуу түзүлүп, 70 миң тонна көмүр жеткирүү планы киргизилген. Жалпысынан Бишкек жылуу энергия борборуна 440 миң тонна көмүр жеткирүү пландалды. Учурда 300 миң 930 тонна көмүр жеткирилген. Ал эми Кара кече көмүр кесиминин кампасында Бишкек жылуу энергия борбору үчүн кошумча 182 миң тонна көмүр сакталып турат. Кара кечедеги өндүрүш менен жеринде таанышып чыккан соң башкы директор Кайрат Маматов сезон аяктап баратканына карабастан ар бир участканын ишин жакшыртуу, Бишкек жылуулук энергия борборуна көмүр жеткирүүдө графиктен кечиктирбестен ишти алып баруу тапшырмасын койду. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын басма сөз кызматы.